Бүткүл аламдын Роббиси Аллах Тааланын затына барлык мактоо жана шүгүрлөр болсун. Жана бардык аламга хидаят нурун алып келген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жана ошол хидаят нурун эргешүүдө бүткүл адам затына үлгү болгон сүйүктүү сахаба радияллаху анхумдарга Алланын саламы жана рахматы болсун. Аллах Таала ий Куранда айтат: "Бада аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллази халакал маута вал хаят лияблувакум айюкум ахсану амала." Ал Алла өлүм менен жашоону жаратты, силердин кимиңер эң жакшы амал кылууңарды сыноо үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ала ва иннал хайра куллаху бихазафирихи фил жанна." Көңүл бургула, чындыгында жакшылык өзүнүн бардык бөлүкчөлөрү менен бейиште болот. Ала ва инна шарра куллаху бихазафирихи финнар. Жана көңүл коюп укула, жамандык өзүнүн бардык бөлүкчөлөрү менен тозокто болот. Ала фа'малу ва антум миналлахи ала хадар. Жана көңүл коюп укула, силер Аллахтан коркуу менен амал кылгыла. Вa'lamu annakum ma'ruduna ala a'malikum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Жана көңүл коюп укула, Аллахтын алдында силердин амалыңар өзүңөргө сунушталат. Кайсыл адам кыпынчалык жакшы амал кылган болсо, ал адам анын сыйлыгын көрөт. Жана кайсыл адам кыпынчалык жаман амал кылган болсо, ал адам анын сазасын тартат. Данышмандуулуктун ээси болгон Лукман Хаким күндөрдүн биринде өзүнүн баласына айтты: "О балакайым, акыйкатта адамдарга аларга убада кылынган нерсе өтө алыс көрүндү. А бирок өздөрү болсо акыретке карай шашып бара жатышат. Чындыгында сен төрөлгөн күнүңдөн баштап дүйнөнү артка калтырып, акыретке бет алып жакындап бара жатасың. Акыйкатта сен жөнөп бара жаткан үй чыгып жаткан үйдөн жакыныраак" дейт. Ошондуктан адам баласы бул дүйнөнүн коозугуна алданып калбастан, балким жашообуздун ар бир бөлүгүнү жакшы амал кылуу менен кооздошубуз зарыл. Аллах Таала бул тууралуу Бакара сүрөсүнүн 148-аятында кайрылып пенделерине айтты: "Фастабикул хайрат, айнама такуну яти бикумуллаху жамиа, инналлаха аля кулли шейин кадир." Бири-бириңерден озуп жакшылык жасагыла. Силер кайда болсоңор да, Аллах баардыгыңарды кыямат күндүн эсеп китеби үчүн чогултуп алат. Аллах баардык нерселерге кудуреттүү зат. Кыяматка чейинки бүткүл адамзаттын асылдары болгон сүйүктүү сахаба радияллаху анхумдар өздөрүнүн жашоосунда Аллах Тааланын бул өкүмүнө эң жогорку деңгээлде амал кылышып, алар ар бир убакта жакшы амалдар кылып, бири-бирлери менен жарышат болчу. Абу Хурайра радияллаху анху баяндап айтат: "Кедей мухажирлер Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга келип айтышты: "Ey Аллахтын элчиси, байлыгы көп адамдар бийик даражаларга ээ болушуп, бизден алдыга озуп кетишти." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Силер эмне үчүн мындай деп айтып жатасыңар?" Алар айтышты: "Юсаллуна кама нусалли." Бай адамдар биз сыяктуу намаз окуп жатышат. "Ва ясумуна кама насуму." Жана алар биз орозо туткандай орозо тутуп жатышат. "Ва ятасаддакуна ва ла натасаддак." Жана алар садака да берип жатышат, а бирок биз садака бере албайбыз. "Ва ю'тикуна ва ла ну'тик." Жана алар кулдарды боштондукка, азаттыкка чыгарып жатышат, а биз кулдарды азаттыкка чыгара албайбыз дешти. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Афала уаллимукум шай'ан тудрикуна бихи ман сабакакум ва тасбикуна бихи ман ба'дакум ва ла якуну ахадун афдала минкум илля ман санаа мисла ма санаатум." Мен силерге силерден озуп кеткендерге жеткирүүчү жана силерден кийинкилерден алдыга оздуруучу нерсе тууралуу айтайынбы? Аны кылган адамдан башка эч ким силерден алдыга озуп кете албайт дегенде, кедей мухажирлер: "Ey Аллахтын нерси, аны бизге сөз айтыңыз" дешти. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ар бир намаздан кийин субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбарды 33 жолунан айткыла" деди. Ошондой эле жалпы коомчулукта өзүнүн адилеттүүлүгү жана такыбачылыгы менен белгилүү болгон Умар радияллаху анхунун кылган жакшылыктарыны Айша радияллаху анха энебиз баяндап айтат. Bir gün Ayşe enemiz Allah'ın elçisinden sordu: "Ya Resulullah, hal yakunu li ahadin minel hasenati adadun nucumis sama?" Ey Allah'ın elçisi, asmandagı жылдыздардын санынан дагы көбүрөөк жакшы амал жасаган адам барбы? Пайгамбарыбыз айтты: "Ооба, андай адам бар, ал Умар." Эми ушунчалык сансыз жылдыздардан дагы Умар радияллаху анхунун амалы көп болуп жаткан болсо, афдалун наси ба'дал анбия Абу Бакрин Сиддик, пайгамбарлардан кийин адамзаттын эң абзели болгон Абу Бакр радияллаху анхунун амалы канчалык болду?
Бул нерсеге ишенебиз, өтө кызыгуу менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кайра сурады. Файна хасанату Аби Бакрин. Аллахтын элчиси, андай боло турган болсо, Абу Бакрдын амалы канчалык деңгээлде? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип айтты: "Иннама жамиу хасанати Умар ка хасанатин вахидатин мин хасанати Аби Бакрин." Абу Бакр радияллаху анхунун кылган бир эле жакшылыгы Умардын кылган ушунчалык жакшылыгынан афселдеди. Умар радияллаху анху күнөрүн биринде өзү айтат: "Бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла жолуна даярданып жаткан учурда менде бир аз мал мүлк бар эле. Мына ошол учурда мага ой пайда болду. Мына ушул жолкусунда мен Абу Бакрдан алдыга өтүп кетем. Ошол ой максат менен үйүмө келдим дагы бардык мал мүлкүмдү чогултуп, экиге бөлүп, анын тең жарымын үй бүлөмө калтырып, жарымын Аллахтын элчисине кубануу менен алып келдим. Ошондо Аллахтын элчиси менден сурады: "Эй Умар, сен үй бүлөңө эмне калтырдың?" Мен айттым: "Аллахтын элчиси, мен байлыгымдын тең жарымын үйүмө калтырдым." Ошол убакта Абу Бакр радияллаху анху дагы өзүнүн мал мүлктөрү менен келип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сунуштаган учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радияллаху анхудан сурады: "Эй Абу Бакр, сенчи? Сен үй бүлөңө эмне калтырдың?" Абу Бакр радияллаху анху айтты: "Мен үй бүлөмө Аллах жана анын элчисин гана калтырдым" деди. Мына ошол учурда Умар радияллаху анху чүрүнү эч убакта Абу Бакр радияллаху анхудан алдыга өтө албайт экендигине. Ушуга чейинки сөздөрдөн бизге маалым болуп жатат, сахаба радияллаху анхумдар, Алла разы болгон адамдар өздөрүнүн жашоосунда акыреттик амалдар кылып, чыныгы ийгилик болгон, чыныгы акыреттин ийгиликтеринде бири-бирлери менен жарышышты. Адам баласына жакшама кылуу үчүн көп байлык бийликтин кажети жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде баяндайт: "Иттакун нар валау бишиққи тамратин." Тозоктон сактангыла, курманын жарымын берип болсо дагы. Адам баласына Аллахты эстеп жакшама кылуу ушунчалык зарыл болгон себептен Аллах Таала бул тууралуу көптөгөн аяттарын баяндаган. Алардын бирөөсү Мунафикун сүрөсүнүн 9-аятында Алла айтат: "Я ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun." О иман келтиргендер, силерди мал дүйнөңөр жана бала чакаңар Аллахты эстөөдөн, ибадаттарды аткаруудан алсыратып койбосун. Алаксытып койбосун. Ким ушундай кыла турган болсо, алар зыян тарткандар. Ошондой эле Аллах Таала Хашр сүрөсүнүн 18-аятында баяндап айтат: "Я ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun." О иман келтирген пенделер, Аллахтан коркула жана ар бир жан ээси эртеңки кыямат күнү үчүн эмне алып келгендигин карасын. Аллахтан коркула, албетте Алла эмне иш жасап жатканыңардан кабардар дейт. Ушул мазмундагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин баяндап, Ади ибн Хатим риваят кылып айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Жакын арада силердин ар бирөөңөр өз Роббиси менен эч бир котормочусуз сүйлөшөт. Ошондо ал адам оң сол жагын карап, өзү жасаган амалдыгына табат. Ал эми анын бет маңдайында ага жүздөнүп турган тозок отун көрөт. Ошондуктан силер курманын жарымын садака берип болсо дагы тозоктон сактангыла. А ким аны да таба албаса, анда жакшы сөз менен тозоктон сактансын" дейт. Тегерек четибизди карай турган болсок, кече күнү бар адамдар, бүгүн күнү жок. Алар бул дүйнөнүн вакытчалык дүйнөдөн кош айтышып, акыреттик адамдар болду. Ошондой эле ал күн бизге келе турган нерсе куллу нафсин заиқатул маут. Ар бир жан ээси өлүм дамын татат. Ошол күн келип калаардан мурда биз дагы сахаба радияллаху анхулар сыяктуу акыреттибизге амал кыла турган болсок, ийгилик биздики болот. Инна дунья мазраатул ахира. Аккатта бул дүйнө акыреттин эгин зары. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде амал кыла турган болсок, ошонун сыйлыгын Алла субхана таала эч бир кемитпестен бизге дагы берет. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин.